Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди дагы бир башаламандык көйгөйгө көңүлүңөрдү бургум келет. Бүгүнкү күндө эбегейсиз мыйзам бузуу, эбегейсиз мыйзамды өз каалаганындай колдонуп алууну биз көрүп жатабыз. Ошондой бир окуяга силердин көңүлүңөрдү бургубуз келет. Анткени себеби бул аябай орчундуу маселе. Бул биздин аскер кызматкерлерге тийиштүү. Бул биздин пенсияга чыккан кишилерге тийиштүү. Бул биздин негизи эле мыйзамдуулук маселе, мамлекет курабызбы деген маселенин тегерегинде болгондон кийин көңүлүңөрдү бургум келип атат. Биздин коомдук кабылдамага өмүр бою нарында ошо биздин чек араларды коргоп жүргөн пенсияга чыккан кызматкер кайрылды. Анткени себеби аскер кызматкерлердин пенсиондук камсыздандыруу деген мыйзамынын 49-беренесине ылайык ошондой тоолуу алыскы жерде иштеген кишилер өзүнүн пенсиясына дагы коэффициент кошулуп, кичине жөнөкөй пенсияга караганда көбүрөөк пенсия алган шарттары бар экен да. Ошентип ал өмүр бою нарында иштеп, пенсияга чыгып атканда жөнөкөй адамдарга караганда кичине көбүрөөк пенсия алып калган. Ошентип пенсияга чыкканда эми жөн отура бербейин, 2 балам студент, баладарды багыш керек, пенсияны эле күтүп отура бербестен деп туруп, Бишкекке кандай бир иш кылып акча табуунун аркасы менен Бишкекке келген. Бүгүнкү күндө прокуратуранын соттук прокуратура, аскердик прокуратура бул пенсияга чыккан кызматкерге кылмыш ишин козгоп атат. Козгогондо да кайсы берене менен? Алдамчылык 166 жана документтерди жасалмалоо кылган депчи. Бул адамдын, пенсияга чыккан адамдын эмне күнөөсү бар экен? Ал ооба нарында жашайт деген эле справканы алып койгон боюнча. Негизи сен Бишкекте жашап атып, нарындагы справканы алгансың деп. Но бирок өмүр бою өзүнүн жумушун, өзүнүн ден соолугун алыскы тоолуу жакта иштеп кетирген киши эмне үчүн пенсияга чыгып атканда ошондой коэффициентке ээ болбош керек экен? Же биз эми ошол пенсиясына байлап туруп эле сен пенсияга чыккандан кийин ошо нарындан чыкпай отургун деп анын эркиндигин чектеп койгондо кандай укугубуз бар? Экинчиден карап турган болсок, Кыргызстанда эч ким ички миграцияны көзөмөлдөй албайт. Же биз деген пенсионный фондко ар бир ай сайын 2 ай мен Бишкекте жүрөм, 3 ай мен нарында жүрөм деп айтып коюп туруш керекпи? Бул мыйзам түбү менен баягы туура эле жазылган мыйзам экен. Но бирок 1-Май райондук сотунун Кайыпов деген судьясы, анан жана аскердик прокуратуранын коюлган дооматтары түбү менен туура эмес. Эмне үчүн? Ал жерде жазылып турат. Ошол учурда сен ошол жерде иштесең, ошол жерде кызмат болсоң, сен ошондой коэффициент менен пенсияга чыгышың керек дейт. Ооба, мен ойлонуп атам. Балким өмүр бою Бишкекте иштеп, анан пенсияга чыгаардын алдында нарынга 1-2 ай иштеп барып келгендер деле бар болуш керек. Прокуратура ошолорду карап чыгыш керек. Баягы пенсияны көбөйтүп алайын деп өзлөрүнө ошондой болгон коэффициенттерди жасап алган кишилерди чыгарып туруп жазага тартыш керек. Сен эмне үчүн өмүр бою Бишкекте эле чарчаңбай тебеп иштеп жүрүп, эми чоң пенсияга ээ болуп алдың деп. А бул адам өмүр бою өзү нарында иштесе, ошол жерден пенсияга чыга турган болсо, бүгүнкү күндө 2 оор алдамчылык, документтерди жасалмала кылды деген документтер менен жоопко тартылып атса, бул кишинин балдарынын убалы кимде, алар дагы жогорку окуу жайда юрист деген наамды алып атат. Кийинки баса турган жолдоруна өзү адамдын деле өмүр бою мамлекетке, аскерге, биздин коопсуздук үчүн кызмат өтөгөн киши пенсияга чыккандан кийин алдамчы, документти жасалмала кылды деген берене менен соттолуп кетишүү, бул эмне деген шумдук? Бүгүнкү күндө бул эбегейсиз мыйзам бузуу, адам укугун тебелөө, биз деген мамлекет, эмне мамлекет куруп атабыз? Биз өзүбүздүн тартип сактоо, укук коргоодо жүргөн кызматкерлердин укуктарын колдой албасак, ошолор пенсияга чыккандан кийин аларга пенсияга чыккандан кийин татыктуу жашоону камсыздалбасак, биз кандай мамлекетке кетип баратканыбызды кыргызстандык жаран мекендештер ойлонолу. Биз кайка баратабыз? Мына Кайыпов деген судья социалдык фонддун кызматкерлери келип, пенсияга чыккан адамдар кайсы жерге жүрүп атканын биз аныктай албайбыз. Экинчиден, биз пенсияга чыгып атканда силер башка жака чыгып кетсеңер, ушул маселе боюнча соттолуп кетесиңер деп бул кишилерге эч ким айткан эмес. Айтып атат,
бизге кайрылган жаран. Мага ошондой эле айта турган болсо, анда мен ошол надбавкасын албай деле коймокмун. Нарынга барып иштебей деле коймокмун дейт. Анда бүгүн ушундай мыйзам укукту ушинтип колдоно турган болсок, эртең алыскы, чек арада эртең бирөө атып кетпесин, чыр чатактын үстүндө жүргөн, кызмат өтөп аткан кишилер кантип кызматын өтөп, мамлекетибизди коргойт? Сен ошол жерден чыгып кете турган болсоң, сенин камсыздандыруу маселесинин баары жок боло турган болсо. Урматтуу мекендештер, бүгүн биз мыйзамдуу, укуктуу жолго турбасак, бизди эч качан, биз бүгүн мыйзам биринчи иретте ушу тартип сактоо, укук коргоо кызматкерлерин коргоп алыш керек болчу. Анан алар биздин укуктарыбызды коргойт болчу. Эмне деген мамлекет куруп атабыз, кайсы жака кадам таштай атабыз? Бүгүн аябай маанилүү маселе болуп атат. Рахмат силерге.